Так, бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Могул текстти окуйбуз, произношенияны карайбыз, көңүл бурабыз, ударенияга көңүл бурабыз, басымды өттүгө биз экинчи сабакта. Бүгүн үчүнчү сабакта өзүбүз эртеден кечке эмне жумуштар жасайбыз? Ошолор жөнүндө айтып үйрөнөбүз. Рутина деп коет буну. Рутина деген ошо эртеден кечке ойгонгондон баштап уктаганга чейин эмне кыймыл-аракеттерди жасайбыз, ошол жөнүндө текст окуйбуз. Сөздөрдү берем, ошол сөздөрдү жаттайсыздар азыр. Анан ошол сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзүшүңүздөр керек болот. Өзүңүздөр жөнүндө, рутинаңыздар жөнүндө өзүңүздөрдүн жазасыздар да. Так, надеюсь, менин микрофонум жакшы иштеп атат, потому что кээде иштебей калат. Так. Мой день начинается рано. Мой день начинается рано. Мой, моя, моё дегендер бар, мужской, женский, средний род деген бар грамматика. Кийинчерээк аны дагы үйрөнөсүздөр. Я должен проснуться и встать с кровати в 7 часов утра. Караңыздар, кандай окулуп атат? С кровати деп бөлүп окубайбыз. Кошуп кетишибиз керек могул жерден. С кровати деп кошуп айтабыз, В 7 часов кошуп айтабыз. В 7 часов. В 7 часов деп сүйлөп атканда бөлүп айтпашыбыз керек да. Ушундан кыйналабыз негизинен. Мындай окуучуларым көп кыйналышат, ушундан вны кошо албай кантип деп элечи. Үйрөнүш керек просто. Постоянно айтып үйрөнө берсеңер, көнүп кетесиңер. В 7 часов. В 7 часов. Как будто фны айткандай айтасыңар, бирок бир аз эле айтыш керек. В 7 часов. Сначала я люблю потянуться. Я иду в ванную, чтобы почистить зубы. Окуп атканда еще мындай оюңарда кармагыла, что билген сөздөрүңөрдү оюңарда которуп кетсеңер боло берет да, окуп атканда, Анан кийин ударенияга көңүл бурабыз, кайсыга басым жасалып атат, выларды кандай окуп атабыз, ошолорду карайбыз. Я иду в ванную. В ванную. Эки вы келгенде в ванную деп ушинтип айтылат. Вы ванную эмес. Вы деп ыны кошуп алып, анан аябай кыйналышат да. Кээ бир мага келген окуучулар. Ыны кошпо, жөн эле в ванную. Вы өзү турганда вы деп айтылат ооба. Бирок ыны кошпой туруп айтыш керек болот да бул жерде. Ванную. Вы ванную деп кыйналбайбыз. Ванную. Чтобы почистить, ч тамгасы көбүнчө ш деп окулат. Чтобы почистить зубы, умыться и принять душ. После этого пора приготовить завтрак и вкусно позавтракать. Я быстро одеваюсь, и мне нужно пойти на работу. Прям менин артыман эле кошо окуй беребиз. Кайталай беребиз. Тил үйрөнүшү керек да. Там я буду усердно работать. В час дня наступает время. Тихо, у меня урок. Хорошо, рахмат. Клубника алып келип беришет балдарым. Анан болгондо дагы эң кичинекейин беришет да. Өздөрүнө чоңун алат. Все, эшти жап, у меня урок. Так, кайерге келдик? В час дня, кайерге келдик? Там я буду усердно работать. В час дня наступает время пообедать и выпить кофе.
Иногда получается сделать перерыв и проверить почту. В 6 часов вечера я рад вернуться домой. Вечером нужно приготовить ужин и спокойно поужинать. Потом я помогаю помыть посуду. Перед сном я люблю посмотреть фильм или почитать книгу. Наконец, я иду принять душ, чтобы подготовиться ко сну. Ко сну ко деп мынтип жазылганда ко сну деп айтабыз. Ко сну эмес, ко сну еще кошуп айтабыз ушул жерде дагы ко сну. И ложусь спать. И деген эме деген жана деген и ложусь спать. Эми которулушум бияка жаздым специально, чтобы мындай силер салыштырыш мына скриншот кылып алып туруп салыштырып үйрөнсөңөр да болот да. Биякта скрин кылып аласыңар. Анан биякта карайсыңар, салыштырасыңар. Текст на кыргызском. Так, не окуп бул жер. Кыргыз тилинде деген деле калтырабыз, кыргыз тилинде, на кыргызском языке мынакей. Менин күнүм эрте башталат. Эмне жөнүндө биз окудук. Менин күнүм эрте башталат. Мен саат 7-де ойгонушум жана төшөктөн турушум керек. Алгач денемди чоюуну жакшы көрөм. Мен тишти тазалоо, бетти жуу жана душка түшүү үчүн жуунуучу бөлмөгө барам. Бул нерселерден кийин эртең мененки тамакты даярдоо жана даамдуу эртең мененки тамакты ичүү убактысы келет. Мен тез кийинип жумушка барышым керек. Ал жерде мен берилип иштейм. Саат 1-де түшкү тамактануу жана кофе ичүү убактысы келет. Кээде тыныгуу жасоого жана почтаны текшерүүгө үлгүрөм. Кечки саат 6-да үйгө кайтууга кубанычта болом. Кечинде кечки тамакты даярдоо жана жай баракат кечки тамактануу керек. Кийин мен идиш жууганга жардам берем. Идиш жууганга жардам беребизби үйдө апаларыбызга? Уктар алдында кино көрүүнү же китеп окууну жакшы көрөм. Акырында уйкуга даярдануу үчүн жуунуп анан уктоого жатам. Китеп окууну жакшы көрөм деп атат. Биз мурда чындыгында биздин учурда китеп окучубуз да. Мисалы үчүн бекер эле библиотекаларда бекер эле азыр деле библиотека бар. Просто биз барбайт экенбиз да. Азыр деле библиотека барбы мен жашаган жерде деп издеп көрсөңүздөр, барасыздар, отурасыздар, бекер эле ошол жерде китептерди алып, каалаган китептериңиздерди алып окуйсуздар. Азыр сатып алсаңыздар дагы болот, китептерди онлайн сатып атышпайбы? Ошол жактан эле заказ бересиздер дагы окуйсуздар. Болбосо ошол китепкананын өзүнө барып эле бекер эле алып туруп окусаңыздар болот да. Китеп окуган бул сонунда жашооңор токтоп, ошол китептин ичине кирип бир кызыктуу болот. Бир кызыктуу бир китеп алып алсаңар орусча. Биринчи оңой китептен баштаңыздар. Оңой китепти алып туруп, мындай мисалы сказкаларды кичинекей балдар үчүн оңой сүрөттөрү менен болгон китептерди алып туруп окуйсуздар. Кечинде жатаарда ушундай күнүмдүк рутинага киргизип алсаңар, ошону күнүгө китеп окуй берсеңер, орус тилин үйрөнүп чыгасыңар. Негизинен мисалы үчүн школдо окуганда 12 жыл окуйбуз го. Эми биз 11 жыл окуганбыз да, азыр 12 жыл деп атышат го. Биз 11 жыл окуганда мисалы үчүн бош убактыбызды мен, например, бош убактымда жөн кетирбейт болчумун да. Обязательно 6 китепти элементарный эле мектептин эле библиотекасынан 6-7 китепти алып келе болот болчумун да. Ошону өзүмө задание берет элем. Ушул 3 китепти 2 жуманын ичинде окуп бүтүрүп кайра берип коюшум керек депчи. Өзүмө ушундай задача коет элем. Анан ошол 6-7 китептен кайсынысы кызыктуу болсо, ошолорду арасына коюп туруп окуйт элем да, мотивация болуш үчүнчү. Азыр мотивация деп атышпайбы? Анда бизде өзүнчө эле мотивация бар болчу. Бизде эч ким китеп окуу деп, билбейм, мисалы үчүн ата-энелерибиз китеп окуу антмент деп деле айтпайт болчу да. Өзүмүн эле кызыктугум бар болчу да, менин кызыгуум бар болчу, өзүм эле окуп болчумун. Ошондой эле сиздер деле ошентип окусаңыздар болот. 11 жыл, мисалы үчүн школдо окугандар үчүн, чоңдор үчүн болсо, чоңдор үчүн батыраак болот курска келип үйрөнгөн. Анткени бүт бардык мындай болот деп бат-баттан кайсы жери керектүү жерин мындай
каймактуу жерин, главный маанилүү жерлерин айтып коесуң, ошондон эле үйрөнүп кетишет да, батыраак болот. Так, дальше. Мынакей словарь. Проснуться, ойгонуу, встать с кровати, төшөктөн туруу, кроваттан туруу, төшөктөн туруу, потянитесь, денени чоюу, эртең менен денени чоюп, азыр мына мода болуп атат, эртең менен баскан. Ошентип эртең менен басыш керек, ден соолугу үчүн. Жок дегенде 2 мүнөт болсо дагы үйдө эртең менен физзарядка жасап койсок болот, таза абага чыгып туруп, кандай сонун эртең менен таза абага чыгып физзарядка жасап койсоң. Почистить зубы, тишти тазалоо, тишти жуу. Умыться деген бетти, умываться деген бетти жуу. Умыться, умываться, бетти жуу. Принять душ деген душка түшүү, жуунуу, биз жуунуу деп айтабыз. Приготовить завтрак, эртең мененки тамакты даярдоо. Позавтракать, эртең мененки тамакты ичүү, эртең мененки тамакты ичүү, одеться, кийинүү. Мисалы күндүзү айтыла турган сөздөр: пойти на работу, жумушка баратам дегенде, мына пойти на работу деген сөз бул мисалы үчүн биз кыргыз тилинде отуруу, туруу деп айтабыз го, ууларды, үйлөрдү кошуп аягына. Бул деген инфинитив деп коет да. Инфинитив бул этиш сөздүн баштапкы формасы. Пойти на работу. Ошондой эле орустарда деле ошондой бар. Пойти на работу орус тилинде деле. Окууга баруу деп которуп атпайсызбы? Мынакей окууга баруу, работать, иштөө, пообедать, түшкү тамактануу, выпить кофе. Жаттайбыз ушул сөздөрдүн баарын. Мен жөн эле окуп берип аткан жокмун сиздерге. Произношениясын туура жазып алып, мисалы кайра сабакты көрүңүздөр, выпить кофе деп жазгыла дагы. Ударение кайсыга коюлуп атат? Ударенияны койгула үстүнө. Выпить кофе. Кофе ичүү деп жазабыз. Андан кийин ушул сөздөрдү жаттайбыз. Выпить кофе, кофе ичүү, сделать перерыв. Мисалы, сделать деп айтпайбыз. Мен бул жерде сделать деп атам. Демек, зыга айланып кетип атат. Именно окуп атканыңарда, жазганда деп жазабыз. Сделать. Бирок произношение айтканда сделать деп айтабыз. Перерыв бул тыныгуу жасоо, перерыв деген тыныгуу. Сделать деген жасоо. Мисалы ушундай сөздөрдү мен өзүмдүн окуучуларыма ар бирин перевод кылып берем. Аралаштырып айтканда алар ошондо перерыв деген жасоо болду деп түшүнүп калышат. Жок, андай эмес. Прям жазабыз. Сделать перерыв тыныгуу жасоо дедикпи? Кайра астына жазабыз. Сделать жасоо тыныгуу перерыв. Же болбосо стрелка коюп алгыла, жазып туруп эле стрелка кайсы сөз кантип которулуп атат, кайсынысы. Проверить почту. Текшерүү деген проверить деген. Почту, почтаны, вернуться домой, үйгө кайтуу. Үй эми дом дегенди баарыбыз билебиз. Үй демек домой деген үйгө болуп атат. Кайтуу деген сөз вернуться болуп атат, Ушундай кылып стрелка коюп туруп жазып алабыз. Же болбосо отдельно жазабыз. Приготовить ужин. Приготовить ужин. Ударенияны кайсыга коюп атам мен? Приготовить ужин. Просто так окуган жокмун, Ужин, ждан кийин и деп окулат. Ужин. Приготовить ужин. Кечки тамакты даярдоо. Поужинать. Уга түшөт ударение. Поужинать. Кечки тамактануу. Помыть посуду. Ударение уга түшөт. Помыть посуду. Идиш жуу. Кайсынысы посуда? Идиш, Помыть деген жуу. Посмотреть телевизор. Бул эми оңой эле сөз. Баарыбыз эле телевизор көрүп атабыз, телефонду деле чукуп атабыз ишилип, Посмотреть деген сөз ошол. Почитать книгу. Китеп окуу. Принять душ. Душка түшүү, жуунуу. Приготовиться ко сну. Уйкуга даярдануу. Приготовиться деген сөз даярдануу. Сон деген уйку. Ко сну уйкуга. Көрдүңөрбү? Ушундай. Лечь спать, уктоо. И мындай моя ежедневная рутина деп туруп, ушуга окшоштуруп, үстүңкү сөздөрдү алып туруп, өзүңүздөрдүн күнүңүздөр боюнча, рутина боюнча сүйлөм түзөсүздөр. Ошол тапшырма болот, Тапшырма сүйлөм түзүү. Өзүңүздөрдүн рутинаңыздар, эртеден кечке эмне кыласыздар? Мисалы үчүн бардык эле сөздөрдү мен бере албайм, Эмне кыласыңар? Азыр словарь деген бар, онлайн словарьлар толтура. Тем более кыргыз тилинде уже Google деле которуп баштады кыргыз тилинде. Мисалы үчүн бир сөздү жазып туруп кыргыз тилинде эле, жазып туруп
мен азыр базарга барам десеңер, мисалы да, Google'га жазасыңар, мен азыр базарга барам, орус тилинде кандай болот? Барам деген орус тилинде кандай болот? Кыргыз тилинде кандай болот? Кыргызча жазсаңар, орус тилинде кандай болот деп сурайсыңар, орусчанын кыргызчасын издегендерге наоборотунан жазасыңар. Ошондой кылып жазып издесеңер болот да. Словарьларды көчүрүп алып, ошолордон карасаңар болот. Окуу деген, бир тилди үйрөнүү деген бул эмгектенүү, бул өзүнчө бир пландаштырып, анан окуш керек да. Даярданып, пландаштырып алып, окуп, аракет кылып, анан болбосо толк болбойт. Любой эле мондай китептерди алып туруп окуйбуз. Любой, билбейм, азыр психологический китептер толтура, аларды окусаңар болот. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары эми толтура чыгармаларды таштап кетти. Чыңгыз Айтматов өзүбүздүн эле жазуучулардын которулган ошолорчу, орусчага которулган да. Кыргызчасын мисалы үчүн билесиздер да. Мектептен окугансыздар, же болбосо дагы окусаңыздар болот, же болбосо вообще эле орусчасынан баштап окусаңыздар болот. Кыйын, биринчи кыйын болот, түшүнбөй кыйналасыздар, бирок барып түшүнүп баштайсыздар да. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окуш керекпиз. Ударенияны туура коюп алабыз. Болбосо ударенияны ар кайсы жерге койсоңор, жанагындай эле мен айткандай башка экинчи сабакта айтып бердим, башка эле мааниде болуп калышы мүмкүн бир сөзүбүз. Мисалы мен ошондой эле сүйлөм түзгөндө мисалы работать деген сөздү берсем, көбүңүздөр эле мынтип айтасыздар да, я работать. Туура болдубу депчи? Жок. Я работаю болот. Сүйлөм түзгөндө уже окончанияларды кошуш керек болот да. Я работаю депчи. Мунун баарын үйрөнүү үчүн эмне кылабыз? Мага курска келиңиздер, үйрөнүңүздөр. Мисалы үчүн орустарга образованный болуп, өзүңүздөргө мындай туруктуу болупчу жооп бере алып барсаңыздар, бул кандай жакшы, өзүңүздөргө эле жакшы, тыкылдап сүйлөп ошол жерде жооп берип, ошондо сиздерди эч ким деле басынтпайт. Үйрөнүп алган тилди, негизи тилди үйрөнүп алган бул жакшы да. Канча тил билсең, ошончо дүйнөң бар да. Канча тил билсең, ошончо дүйнөң бар. Ошон үчүн окушубуз керек. Окусаңар жакшы болот. Англис тилин үйрөнүңүздөр, орус тилин үйрөнүңүздөр, башка тилдерди үйрөнүңүздөр. Өнүгүш керек, өнүгүшүбүз керек.